тема өспүрүм курак жөнүндө сүйлөшүүнү туура көрдүм. Өспүрүм курактагы өзгөчөлүктөр, өспүрүм курактагы мектеп турмушундагы абалдары жана ата энелер менен болгон мамиледеги туура мамиле жөнүндө сөз кылабын. Алгач, бул курак башка курактагыларга караганда эң психологдор тарабынан аныкталган эң оор, адам жашоосундагы эң оор курактардын бири. Анткени бул мезгилде бала чоң жашоого аттануу учурунда тургандыктан баланын денесинде дагы, психологиясында дагы, физиологиясында дагы өзгөрүүлөр болот. Эң биринчи өзгөрүүлөрдүн бири бул мээсиндеги өзгөрүүлөр. Бул куракта башка куракка караганда мээсинде эң көп нейрондук байланыштар дейбизби, мээсинде аябай чоң өзгөрүүлөр болот. Бул мезгилде бала өзү дагы жакшы түшүнбөйт. Мындайча айтканда, ал абстрактуу дүйнөнү элестетүү түрдө мындай өзгөчөлүктөрү, абстрактуу кабыл алуулары өрчүгөн мезгил деп айтсак болот. Ал эми физиологиялык жактан баланын денесинде гормоналдык өзгөрүүлөр өтө чоң ролду ойнойт. Бала бул кезде өзүнүн абалын өзү көзөмөлдөй албайт, эмоциясын, психологиялык абалын башкара албайт да. Бул кезде бала бир кезде бизге чоң адам катары эле көрүнсө, ошол эле учурда жаш баланын кылыктарын, жоруктарын жасашы ыктымал. Ал эми кийинки дагы бир өзгөчөлүгү баланын сөөгү укмуш түрдө тездик менен өсө баштайт. Ошол эле кезде булчуң эттери сөөггө салыштырмалуу бир аз артта калгандыктан баланын денесинде ооруксунуу пайда болот. Мына ушул себептен балада ар дайым денеси чыңалуу абалында болуп, башы көп оорушу мүмкүн, кыйынчылык мындай денеси талкышып, оорулошуп, мындай денесинде кандайдыр бир өзгөрүүлөр жаралат. Буну студенттик куракта психолог Закиров агайыбыздын берген сабагында айтканы мен ушунчалык мээмде, эсимде калыптыр. Сөөк тездик менен өсүп, булчуң артта калганда баланын денесиндеги абалды эми элестетип көргүлө дегени кадимкидей элестетип мындай эске алган болчумун да. Андан тышкары дагы баланын денесинде мындан сырткары толтура дагы өзгөчөлүктөр бар. Эми мектеп жашоосунда кандай болот? Мен мугалим катары өспүрүм балдар менен такай иштештим. Балада бул куракта ушунчалык эмоционалдуу чыңалуу күчөгөн мезгил. Бала сабакты баалуулугун, маанилүүлүгүн түшүнбөйт. Эгерде бала буга чейин башталгыч класста, кенже класста сабакка кызыгуусу жакшы болгон болсо, аны андан ары улап кеткен балдар деле бар. Бирок балада кандайдыр бир мугалим ортосунда конфликт болсо, классташтар ортосунда кандайдыр бир конфликттер болсо, же болбосо үйдөгү тынч эмес, ата энеси тарабынан кандайдыр бир тынч эмес жагдайлар болчу болсо, бала бул убакта сабакты таштап коет. Буга чейин кандай жакшы ийгиликтерге жетпесин, ошол учурда сабагын таштап кое алат. Ата энелер жана мугалимдер тарабынан балага ачык болуу өтө маанилүү. Мындайча айтканда, бала менен өтө терең мамиле түшүнүү менен, мамилеге ачык болуу менен мамиле жасаш керек. Белгилүү бир психологдун айтуусу боюнча, эгерде ата энелер буга чейин мигрант болуп, кайра бала менен бирге жашай турган мезгил болсо, өткөл курак буга чейинки берилбей калган сүйүүнү толуктап алуунун эң сонун мүмкүнчүлүгү деп баса белгилеген. Ошол сыңары ата энелер баланын өткөл курагын түшүнүү менен кабыл алуу керек. Эгерде баланын терс жүрүм турум адаттары ата эненин көзөмөлдөй албай кала турган учурга жетсе, бала мындайча айтканда акылга сыйбай турган журуктарды жасай турган болсо, демек буга чейинки берилген тарбия жетишсиз, кайсы бир жеринде кемчилик кеткендигинен кабар берет. Бул учурда ата энелер сөзсүз түрдө балдардын өткөл курагы жөнүндө атайын психологиялык сабактардан өтүүсү ыктымал. Өтүүсүн сунуштайт элем, өтүшү керек деп милдеттенме берет элем. Ал эми мектеп жашоосунан өтүп ата энелерге өтүп кетиптермин. Мектепке кайрыла турган болсок, бала мектепте мугалимдердин жашына, улуулугуна мындай эч кандай маани бербейт. Эгер ошол мугалим балага кандайдыр бир авторитетке ээ болсо гана ал мугалимди сыйлайт. Ошол предметти берген мугалим өзүнүн предметинин баалуулугун жана өзү личность катары, мындай инсан катары баалуулугун билдире алган болсо, бала ошол мугалимди сыйлап, сабагын окуп кете алат. Анан бул мезгилдеги кабыл алуу кызыкчылыктары балага эмне кызыктырса, эмне жакса гана ошону кабыл алат дагы, ага кызыкпаган, жакпаган нерселерди таштап кое алат. Мындайча айтканда, бала өзүнүн
өзүгө керек деген гана предметтерди окуп калышы мүмкүн. Бирок кайсы нерсе керек деген дагы толук аң сезимдүү түшүнө элек курак. Дагы мугалимдер менен ортосунда конфликттер аябай көп болуп турат. Мугалим окуучунун деңгээлине түшпөгөнүндү сунуштайт элем. Кантсе дагы мугалим жогорку окуу жайын бүткөн, жашы, балага караганда бир топ жогору, эмоционалдык, интеллектуалдык жактан дагы жогору, мындай айтканда өзүн колго ала турган деңгээлдеги чоң инсан. А бала өзүн өзү түшүнө албаган, өткөл курагында өзүнүн денесиндеги физиологиялык, эмоционалдык, психикалык абалдарын көтөрө албаган учурда бала менен мугалим ортосунда келишпестик жаралышы мүмкүн. Бул учурда албетте мугалим эстөөлүк кылыш керек деп айтар элем. Эми үй бүлө жашоосуна ата энелерге кайрылып келе турган болсок, ата энелер балдарын мындай бир эле карасак, бизде чоң адам катары мамиле жасап, өзүнүн укуктарын коргоп, бизге жакпаган нерселерин айтып, кайыршап пикирлерди сүйлөп баштайт дагы. Ошол эле учурда кайра жаш балдардын кылыктарын жасаганда биз таң калабыз, бир чети ачууланышыбыз да мүмкүн. Дагы бир өзгөчөлүктөрү, биз ата энелер баланы мындай азыркы психологиянын тили менен айтканда чоң жашоого подсознательно дейбизби, кое бере албаган мезгил болот дагы. Балдарыбыздын чоң өсүп бараткан чоң инсандык сапаттарын кабыл албай, буга чейин кичинекей болуп биздин айтканыбыз менен болгон баланы эми чоңоюп өзүнүн укуктарын талашып, кайыршап пикирлерди айта баштаса, биз түшүнбөй, кабыл албай калган учурубуз болот экен. Ал эми балада кандайдыр бир чектен ашкан терс адаттар жаралса, өтө эле оройлонуп бизге каршы пикирлерди айтса, демек бул буга чейинки жетпеген, берилбеген мээримдин сигналы деп түшүнсөк болот экен. Өзүңүздөргө балким маалымдыр, адамга сүйүүнүн 5 тиби сөзсүз түрдө 12 жашка чейин берилиш керек деп айтылат. Биринчиси бул мактоо, жакшы сөз. Экинчиси жардам берүү, кучактоо, сылоо, эркелетүү. Төртүнчүсү ар кандай белек берүү. Бешинчиси убакыт бөлүп ажыратуу, балага атайын убакыттарын. Ушул 5 сүйүүнүн тиби балага 12 жашка чейин толук сүйүү чөйчөгүн толуктабаса, 12 жаштан кийин ар кандай терс адаттар менен бизге өзүнүн белгилерин көрсөтүп, жагымсыз аракеттерин жасашы мүмкүн. Демек бул учурда ата энелер өздөрүнүн тарбиясы жөнүндө ойлоно турган мезгил деп айтылат. Ал эми баланын интеллектуалдык жактан бул курак өзүнүн мен киммин, менин максатым эмне, мен бул жашоого эмне үчүн жаралдым деген суроолорду берип, абстрактуу суроолордун негизинде жооп издеп баштаган мезгил. Бала ушул учурда өзүнүн күчтүү жактарын, талантын, эмнеге жөндөмдүү экендиктерин аныктаган дагы мезгил. Бул мезгилде балага аябай түшүнүү менен кабыл алып, колдоп, анын күчтүү жактарына туура мамиле жасап, күчтүү жактарын баса белгилеп, ишеним көрсөтүп, өнүктүрүүбүз мындай зарыл. Бул мезгилде балдар максат коюп, өз алдынча изилденип окуганга мүмкүнчүлүк ала алат. Эгер тарбия туура эмес кетсе, бала бул куракта, ушул өспүрүм куракта туура эмес тарбия болсо, чоң жашоосунда өзүнө болгон ишенимдүүлүктүн жоктугу, бирөөлөрдүн пикири менен болуп, өзүн экинчи планга коюп, мындайча айтканда, мындай башкалар үчүн ыңгайлуу адам болуп калуусу, максатынын жоктуулугу, ийгиликсиздик так ушул өспүрүм курактагы туура эмес мамиленин кесепети, же болбосо туура эмес мамиленин натыйжасы деп айтышат. Бала ушул куракта өзүнүн максаттарын туура коюп, туура аныктап, аябай билим алууга, тарбияга туура кеткен болсо, билим алууга, өзүнүн өнүктүрүүгө, ар кандай иримдерге катышууга даяр мезгил. Эгерде баланын буга чейинки калыптанып калган хоббиси, кызыккан нерсеси, максаты бар болгон болсо, бала эч кандай өткөл куракта кыйынчылыксыз өтүп кете алат. Ал өзүнүн максаты менен, хоббиси менен алектенип, денесиндеги болуп жаткан өзгөрүүлөргө, башка нерселерге маани бербей, максаты менен бул куракты билимсиз өткөрүп кете алат. 8 класста ыйлап жатат балам себеби эмне дейт? Балаңыз менен себеби бул жана жогоруда айтып кеткендей, аны менен сиз өтө ачык сүйлөшүүгө барышыңыз керек да. Мындайча айтканда, балага баягындай сезимдерин ачык айтуусунда, бала өткөл куракта балдар эмнегедир сезимдерин, өзүнүн маселелерин ата энелерден жашырышат. Сиз ага мындай, мен сени коргоочуңмун, сен мага ишен, сен мага жөнүнсөң таянсаң болот дегендей аны менен сүйлөшүүгө барыңыз. Балким ал достору менен болгон мамиледе өзүнүн аброюн таба албай аткандыр, достору менен болгон мамиледе келишпей аткандыр, кандайдыр бир кысымчылыкка алынып аткандыр, же болбосо буга чейин берилбеген сүйүүнү сизден издеп аткандыр. Бунун себептери көп. Буга чейинки болгон мамилеңизди дагы эске алып көрүңүз.
анан мектептеги жашоосунан кабар алыңыз. Бул куракта балдар, ата энелер, мугалимдер бул балдар үчүн авторитет түшөт. Кенжеки мектепте балдарга аяк ата эне, мугалимдер авторитеттүү болсо, өткөл куракта балдардын достору же болбосо сүйлөшкөн же болбосо сүйгөн адам болсо, ал биринчи орунга чыгат. Анткени алар мени түшүнөт, ушулар гана менин пикиримди сыйлайт деп ойлошот. Мына ошол себептүү ал көбүнчө ата энесинен дагы сырткы чөйрөдөн өзүнө чөйрө издеп баштайт, курб издеп баштайт. Анан биз эмне кылабыз? Көпчүлүк учурда сен досторуң деп калдың, балдарың деп калдың, күчөлүп калдың деп биз ата энелер түшүнбөшүбүз мүмкүн. Тескерисинче, бул чөйрө менен бала көбүрөөк ыктаганынын жакшы жактары мамилелешүүгө, коммуникацияга, бири бирөө менен баарлашып тил табышууга өтө сонун мүмкүнчүлүк. Бала мамиле кылуу жагынан, тил табышуу жагынан өнүгөт. Ал эми ошол эле учурда кандай чөйрөдө жүргөндүгү маанилүү. Эгер бала терс жүрүм турумга ээ болгон чөйрөдө болчу болсо, анда көзөмөлгө алышыбыз керек. Бирок дагы эске алчу жагдай, сенин досторуң мындай, балдарың мындай деген сындарды айтпашыбыз керек. Эгерде баланын достору андай мындай тигиндей деген сөздөрдү айтчу болсок, баланын жеке инсандыгына шек келтирген болуп сезилет да бала үчүнчү. Демек, болгону кандай чөйрөдө жүргөнүнө маани беришибиз керек. Ал эми баланын ашыкча көзөмөл дагы баланын тажатып салышы мүмкүн. Ошол эле учурда эркиндигин кыскандай сезим жаратат. Ал эми буш кое берип коюу, мындай көзөмөлсүз коюу да бул кооптуулук. Мындайча айтканда, дайыма ата эненин билимсиз абалындагы көзөмөлүндө жүрүүсүн сунуштайт элем. Самооценкасы төмөн болсо ошондойбу? Мен самооценкасы төмөн деп да айта албайм. Буга чейин ал үчүн мен сиздин балаңыз менен сүйлөшүп көрүпсөм гана анын самооценкасы төмөн же болбосо кандай экендигин айта алам. Же болбосо менин баракчама байланышып көрүңүз, же болбосо WhatsApp'тан жазып көрүңүз. Бул кандай мамиле кылгансыз? Аны толук билиш керек. Балким самооценкасы да эместир кеп. Бир жактуу айтуу кыйын. Буга чейин мамилеңиздер кандай болуп келди эле? Кандай үй бүлөдөгү атмосфера кандай? Классташтар менен мамилеси кандай? Аны толук билүү зарыл да. Бир эле мындай бул себептен ыйлап атат, же болбосо бул себеп болду деп айтуу кыйын. Баланын ою дагы маанилүү, анан сиздин оюңуз дагы, балаңыз менен болгон мамилеңизди билүү да маанилүү. Анан так мындай болушу ыктымал деген жоопту бере алам да. Ооба, бала айтканды укпайт. Бул өткөл курактын белгилери, 5 белгилери бар деп айтылат. Биздин айтканды кылбай баштайт. Же кайсы бир нерсеге берилип кетсе, топко берилсе, же болбосо музыкага берилип кетсе, же болбосо компьютер играларына берилип кетсе, ашыкча берилип кеткен белгиси. Бизге кайшы айта баштаган белгиси. Үчүнчү, чек арасын укмуш коргоп, менин буюмун тийбе, менин бөлмөмө кирбе, же болбосо менин нерселериме тийиштик кылба деп баштаган мезгил. Үнүн чыгарып, үйдөгү бир туугандарына кыйкырып баштаган мезгил. Ушул сыяктуу белгилер болгон болсо, анда балада өткөл курактык жүрүп аткан мезгил деп билсек болот. Бала айтканды укпаса, албетте бул өткөл куракта сүрүп аткан мезгил. Эмне кылабыз? Албетте жакшы жолдор менен түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Авторитардык режимге өтүп буйруу бул эң туура эмес деп айтат элем. Жакшындай акырын сүйлөшүүгө даяр болушубуз керек. Баланы кабыл алуу керек. Анан кандай эми өтө эле баш катык болуп баратса, ал башка белги. Анан майда барат нерселерибизди биз укпаса, бул табигый эле өткөл курактын белгилери.